кылышып, бул жерде ачыгын эле айтайын, Бабановдун мен премьер-министр болом деп маған айтты. Сен отказ бергин, экөөбүз жогорку кеңешке коелу, кайра сессияны депутаттарды чогултуп туруп, анан сен өт, же болбосо мен өтсөм мен өтөйүн. Ушундай кылалы дейт. Эгерде андай кыла турган болсок, анда мен да өтпөйм, ал да өтпөйт, эч ким өтпөйт, кайра эле баягы мыйзамсыз талаага чыгып кетебиз. Кайра мыйзамдуу талаага келе албай калабыз. Мен айтып атам, креслого жабышып олтургам келген жок. Тезинен стабилдүүлүккө келтирели, иштейли, толук кандуу ишке киргизели деп. Мен ушундай максатта кылып аткам, бирок булардын ою такыр башка экен. Эптеп эле креслого барып кучактап эле ошо бир жерге илиниш экен. Мына ушулар эртең ушу дестабилдештиребиз деген пландар бар экен. Мен ошол планды элге ачык айттым. Мына ушул бул жерде жана ЭКМдин баш алып берелиби деген жаштардын өздөрүнүн